20-күн Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çoğ atasının canında. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem menen Ummu Ayman Amina enени Avvadагы мүрзөсүнө таштап, көз жаштарын тыя албай жолго чыгышты. Узак сапардан кийин Меккеге жетишти. Амина эненин өлүмү Меккеге угулду. Баары абдан капа болушту. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemдин эми атасы да, энеси да жок эле. Картаң чоң атасы аны бооруна кысып кучактады. Ата энеден жетим калган бул ширин баланы эми ал карамак. Ак ниет чоң ата узун бойлуу, жүзү жарык, аябагандай жоомарт болчу. Бардык адамдарга жакшылык кылчу, кедейлерге тамак аш таратып, бардыгын тойгузчу. Талаада жашаган ач малды да ойлоп, аларга жем, чөп алып барчу. Мындан кийин Мухаммед саллаллаху алейхи ve sellemдин апасы да, атасы да Абдул Муталиб эле. Мээримдүү чоң ата кайда барбасын, небересин жанына алып алчу. Маңдайында жылдыздай жанган небересин жанынан такыр чыгарчу эмес. Мухаммед саллаллаху алейхи ve sellem 6 жашта болсо да аябай токтоо болчу. Туугандарына жүк болбоого аракеттенчү. Аларды капа кылбоо үчүн колунан келгенин жасачу. Муну байкашкан эжелери, абалары ага дагы көбүрөөк көңүл бурушчу. Кичүү эжеси Сафия менен күчүү абасы Хамза аны менен дос сыяктуу эле. Сабырдуу жана элпек балага Алла Таала чоң атасынын жана туугандарынын өзгөчө сүйүүсүн белек кылды.